Bu Tacіктің солдаттары келіп бізді қойып айтады. Бізге жардам бар, Қырғызстанда граница баруы жоқ bu. Шумкарбек Мажитов тажик чегарачыларынын бастырып кирип, тамын бузуусун талап кылып жатканын тасмага тартып алган. Анын айтуусу боюнча мындай басмырлоолор жыл сайын кайталанчу көнүмүш адатка айланган. Курулушу жүрүп жаткан үйү шарттуу чегара чейининен 200 метрден ашуун аралыкта турганын айтат. Ага карабай Кыргызстандын аймагына бөтөн өлкөнүн аскер адамы кирип, үстөмдүк жасаган. Жылга келип, устап келип салабыз, Тажиктин солдат келип токтот дейт. Нар жактан бизгилер келип сала бер дейт, Тажиктики токтот дейт. Шаар, мисалы үчүн шаар бедарарза эмес да, мисалы үчүн келип алып буз дейт, бир күн мананы салсам усталар менен. Буз мананы деди. Бузуп ташта. Берге кимден сурап салтасың? 200-300 метр эмес, 2 километр нар жака сал деп Тажиктин солдаты мага ошентип айтты. Шумкарбек Мажитов менен кошо 130га жакын үй бүлөгө 2014-жылы Тамарка жай берилген. Бирок чегарага жакын жерде болгондуктан бул тургундар тамзалууга уруксаты жок. Анткени Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы келишимге ылайык такталбаган аймактарда эки тараптен курулуш курууга тыюу салынган. Мындан улам жергиликтүүлөр чегараны тактоону суранышууда. Бизге эми ушул чегара тезирээк чечилсе, ушул жерге биз үйлөр салсак, ушул жерде жашашыбыз керек. Башка үй жай жок. Ушул жерден берген бизгечи. Башыдачы токтомдор чыккан, барды бүткөн. Бирок азыр салышка укук бербей атат. Токтотуп коюшат. Усталарды алып келет, кичине башчыбыз менен токто дейт, токтойбуз. Даан кичи туруп, даан майлы дейт, даан саласын. Ушуну бүтүрө албай атабыз үйдүчү. Бу жерде жашоого мындай шарт бойтат. Биз эртең берге көчүп келгенибиз менен, көчүп келип жашаганыбыз менен биздин бала чака ойнойт. Лотоктун алдыга барат, лотоктун алдынан тажиктер көтөрүп кетсе биз каяктан билебиз. Берге ич болбосо ушу үйдү салышка бизге мүмкүнчүлүк берсе, биз өзүбүз забор, өзүбүз зым болуп беребиз ушул жерге. Если салып бербесеңиздер, если немени тосуп бербесеңиздер, границаны тосуп бербесеңиздер, үй салышка мүмкүнчүлүк бериңиздер. Кыргызстандын аймагына тажик чегарачыларынын бастырып кирүүсү мыйзамга каараманча каршы экендигин Баткен аймактык чегара башкармалыгынан билдиришти. Кыргыз чегарачылары окуя болгон жерге барышканда тажик чегарачылары өз аймагына өтүп кетишкен. Мындай окуя кайра кайталанбашы үчүн аймактык чегара башкармалыгы кошуна өлкөгө кат жөнөтүшкөн. Ошол тажик чегарачылардын биз жака келип, биздин жаран үйүнө киргени бул эч кандай мыйзамга туура келбейт. Биз бул боюнча Тажик Республикасынын чегарачыларына биз өзүбүздүн протест катыбызды дагы жибердик, сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү, жолугушуулар уюштурулду. Мындан кийин мындай кемчиликтерге биз жол бербейбиз. Баткен облусунун Тажикстан менен болгон чегарасынын узундугу 673 чакырымды түзөт. Басымдуу бөлүгү такталбагандыктан чегарага жакын аймактарда түрдүү пикир келишпестиктер орун алып турат. Жыл башында тажик чегарачылары тарабынан чегаралар бир тараптуу жабылса, 3-апрель күнү кыргыз-тажик жарандарынын ортосунда таш атышуу катталган. Айзирек Айдаралиева, Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.